Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala Kur'an'da aytdı. İnna arsalna Nuhan ila kavmihi an anzir kavmaka min qabla an ya'tiya azabun alim. Çındığında biz Nuh'tu elçi kılıp öz eline jönöttük. Anan ayttık, eline katu azap jete elekte eskertkin. Qala ya kavmi inni lakum nadhirun mubin. Al aytты, ey elim, hakikatta men sizlerge anık eskertүүчүмүн. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Allahqa gana sıyıngıla, andan korkula, jana maga moyun sungula. Nuh aleyhissalam adam ata bul dünyadan köz yumup 10 kılım ötkөндөн kийин kelgen. Bir adam paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'dan sorayt. Ya Rasulallah, anabiyyu kana Adam, o Allah'tın elçisi. Adam ata paygambar bolgon bu? Qala na'am. Allah'tın elçisi ova deyt. Qala kam kana beynehu ve beyne Nuh? Al surayt. Anı menen Nuh'tun ortasında kança vaqt ötkön? Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem 10 kılım deyt. Hadiste kelgende adam ata menen Nuh aleyhissalamdın ortasında 10 kılım ötkön. İmam Buhari'nin kitabında İbn Abbas'tan mınday degen rivayet kelet. Adam ata menen Nuh'tun ortasında 10 kılım ötkön. Jana al ekөөнүн ortasındагы adamdardын баарысы тең исламда болгон. Тактап айтканда, жалгыз Аллахка сыйынып, жана анын буйруктарына моюнсунуп жашап келишкен. Ислам деген сөздү арабчадан кыргызчага сөзмө-сөз которо турган болсок, багынуу же баш ийүү деген маанини түшүндүрөт. Бул жердеги максат жалгыз Аллахка баш ийүү же моюнсунуу деген максат. Ошондуктан кайсы гана коом болбосун, жалгыз Аллахка сыйынып, жана анын арам кылган нерселеринен алыс болушуп, буйруктарын аткарышса, анда алар мусулман болуп эсептелет. İbn Abbas radıyallahu anhunun bardыгы исламда болчу, бардыгы мусулман болушкан деген сөзү жогоруда айткандай 10 кылым ичинде адамдар жалгыз Аллахка сыйынып келишкен. Адам ата менен Нухтун ортосундагы 10 кылым көпчүлүк эл билген. Көпчүлүк эл түшүнгөн ар бир кылымда 100 жыл болгонбу? Ошондой болсо 10 кылымда 1000 эле жылда адамдар кантип кудайчаларга сыйынып ширк кылып кетишкен? Албетте 10 кылымдан көп болгон. Алымдардын айтышы боюнча хадистеги кылым бир муун дегенди түшүндүрөт. Адам атадан Нух алейхиссаламга чейинки элдер болжолду 1000 жылдап жашап келишкен. Демек, Адам ата менен Нухтун ортосунда чамалуу 10 000 жыл өткөн. Тактап айтканда 100 кылым болгон. Алымдардын айтышы боюнча хадистеги кылым бир муун деген максат. Адам атадан Нух алейхиссаламга чейин элдер болжолду 1000 жылдап жашап келишкен. Демек, Адам ата менен Нухтун ортосунда чамалуу 10 000 жыл өткөн. Тактап айтканда 100 кылым. Алымдар пайгамбарлар бөлөк, элчилер бөлөк деп айтышат. Мына ошондуктан тарыхчылардын көпчүлүгү мындай ойлорду айтышат. Адам ата пайгамбар, ал элчи эмес. Ошол сыяктуу Нухка чейин пайгамбарлар болуп келген. А Нух алейхиссалам Аллах тараптан келген биринчи элчи. Ал эми Идрис Нухтун чоң аталарынан. Ал элчи болгон эмес, ал пайгамбар болгон. Ал эми элчилер болсо, адамдар башка кудайчаларга сыйынып, чоң ширк кылып кетишкенде гана келишкен. Бул жер жүзүндө эң биринчи ширк кылып, Аллахка сыйынууда шерик кошкондор Нух алейхиссаламдын коому болгон. Бирок Идрис алейхиссалам Нух алейхиссаламдан кийин келген деп айткандар дагы болгон. Себеби Аллах Таала мындай деп айткан: «Инна аухайна илейка кама аухайна иля Нухин وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ. Чындыгында биз Нух жана андан кийинки пайгамбарларга вахий кылгандай эле сага да вахий кылдык. Нухту айтып, андан кийин башка пайгамбарларды эскертти. Нух Идристен мурда келген деп Курандагы аят менен далилдешет. Булар Идрис алейхиссалам пайгамбар эле болгон эмес, ал элчи да болгон. Жана ал Нухтан кийин келген деп айтышат. Бул маселе тарыхчылардын жана аалымдардын ортосунда талаш маселелерден. Мунун кандай экенин Аллах өзү жакшы билет. Кандай болгон кезде дагы Нух алейхиссалам дагы, Идрис алейхиссалам дагы Аллахтын китебинде аттары эскерилген пайгамбарлардан. Аларга Аллахтын салам салаваттары болсун. Бирок хадисте келгендей, Нух алейхиссалам бул жер жүзүндөгү эң биринчи элчи, эң биринчи Аллахтын элчиси. Андан мурда пайгамбарлар болгон, бирок элчи болгон эмес. Нух алейхиссалам эң биринчи элчи экенине эч кандай шек жок. Ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям элчилердин жана пайгамбарлардын эң акыркысы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям узун хадисинде мындай деп айткан. Бул хадисти шафаат хадиси деп айтышат. Сурак күнү элдер өтө оор абалга түшкөн кезде
Ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahlil ard. O Nuh, hakikatta sen жер бетиндеги адамзатка жиберилген эң биринчи элчисиң деп айтышат. Демек Нух алейхиссалам эң биринчи элчи. Нух алейхиссаламдын коому чоң адашууга жана куфурлукка батып, Аллахка шерик кошуп ширк кылып калганда, мээримдүү Аллах өздөрүнүн арасынан элчи жөнөттү. Имам Табари рахматуллахи алейхи өзүнүн китебинде Нух алейхиссалам канча жашында элчи болгондугу тууралуу бир нече аалымдардын сөздөрүн айткан. Алардын арасынан 50 жашында элчи болгон, 350 жашында элчи болгон жана 480 жашында элчи болгон деп айткандары болгон. Бизге белгилүүсү Нух алейхиссалам 950 жыл элди жалгыз Аллахка гана сыйынууга чакырган. Бул тууралуу Аллах Таала өзүнүн ыйык китебинде айтып өткөн. Нух алейхиссаламдын ар бир сөзү маанилүү жана курч болгон. Ошондой эле Раббиси тарабынан кубатталып, ар бир сөздү далилдүү сүйлөгөн. Айткан оюн жеткире билген, өтө акылдуу, жакшылык иштерди көп кылган, өзү салих жана кулк мүнөздүү болгон. Ошентсе да аны өтө аз гана адамдар угуп, эсептелүү адамдар гана ээрчишкен. Өз элин ар кандай жол менен динге чакырган, акылдарын иштетип ой жүгүртүүсүн талап кылган, нафсилерин, шахваттарын таштоого буйруган, өздөрүнүн Аллах жараткан түпкү табиятына, фитратына кайтууга чакырган, өздөрү ойлоп тапкан жаман каада салттар жана аларга зыян берген нерселерди таштоого буйруган. Аллах Таала аларга мүмкүнчүлүк бергенде тооба кылып алыштарына чакырган. Ачык айтыш керек болсо ачык айтып, жашырыш керек болсо жашыруун айтып динге чакырган. Күндүзү туура келсе күндүзү даават кылып, түндөсү оң келсе түндө даават кылган. Ар кимге жолун таап жеткире сүйлөгөн сөзүнөн ал Аллахтын элчиси экени белгилүү болгон. Бирок бул нерселердин баарысы тең элинин жүрөктөрүнө таасир бербеди. Алардын жүрөктөрүнө ыйман кирбеди. Алар өздөрүнүн туура эмес ойлорунда кала беришти. Жүрөктөрүндөгү оорулары айыкпады. Себеби алар өз ара Нухка каршы калп жана ар кандай бузуку сөздөрдү көп сүйлөшкөн. Өздөрүнүн калп сөздөрүнө кайра өздөрү ишенип, Нух алейхиссаламдын дааватын уккулары келишпей, ал сүйлөп жаткан кезде кулактарын жабышкан, көргөндө көздөрүн жабышкан. Анан мындай адамдарды Аллах Таала кантип өз ырайымына алсын? Аларды кантип туура жолго салсын? Адамдар адашып кетпесин деп, бейишке кирип бейпилдикте жашашсын деп элчи жөнөтсө, өздөрүнүн нафси каалоолорун ээрчишип, адам баласына ачык душман болгон Аллахтын каргышына калган шайтанды ээрчип кетишкен болсо, шайтан аларды түз жолдон адаштырып, ширк жасатып коюп тынып калган жок. Алардын акылдарын булгап, адамдык касиетинен айрылтып, адеп ахлактарын биротоло бузду. Шайтан өзү менен кошо тозокко алып кирүү айласын эч качан токтотпойт. Аларды ушунчалык катуу адаштырган. Нух алейхиссалам аларды 950 жыл бою динге чакырып, туура жолго сала албады. Куранда Аллах Таала Нух алейхиссаламдын сөздөрүн айтты. Кала Робби инни да'авту кауми лейла ва нахара. Нух айтты: "О Раббим, чындыгында мен түндөсү да, күндүзү да элимди даават кылып чакырдым. Фалам язидхум дуаи илля фирора. Бирок менин дааватым алардын качуусун гана көбөйттү. Ва инни куллама да'автухум литагфира лахум жаалу асаби'ахум фи аданихим. Вастагшау сиябахум ва асарру вастакбару стикбаро." Чындыгында сен аларды кечирүүң үчүн аларга даават кылган сайын, алар манжалары менен кулактарын жабышып, кийимдери менен оронуп бекинишип, катуу текеберлене турган болуп калышты. Сумма инни да'автухум жихаро. Анан мен аларга ачык түрдө даават кыла баштадым. Сумма инни а'ланту лахум ва асрарту лахум исроро. Андан соң мен аларга жария жана жашыруун кайрылдым. Факульту стагфиру роббакум иннаху кана гаффаро. Мен айттым: Роббиңерден кечирим сурагыла. Чындыгында ал кечирүүчү. Ва aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum.